Assalamu alaikum. Nazarыңыздарда Desin TV YouTube kanalı. Sizler menen алдыңкы мүнөттөрдө блогер Бакыт Сулайман болмокчу. Урматтуу менин көрөрманым, сиздерге убада кылгандай мен Баткенге барып келдим. 4 көчөнүн жанына 275 метр боюнча интервью алууга аракеттендим. Ошол 4 көчөнүн ары жагындагы көк терек деген айылга мен 3-чү жолу барышым болду. Ошол жерде жанагы өрттөнүп кеткен үйлөрдөн кийинки акыбалды дагы билип коюуга, ошол мен мурда 2 жолу барганда көрүп келдим эле ал адамдарды. Азыр кандай жашап жаткандыктарын билүүгө жана бир нече максаттар менен бардым эле достор. Ошол видеомду азыр сиздерге тартуулаймын. Видеонун алдында акыркы кырдаалга баа бере кетели. Достор, мен ушул командировкага барып келердин алдында эле ара жолдо Орозайым Нарматованы, жогорку кеңештин депутаты Орозайым Нарматованын мандатын чакыртып алышты. Борбордук шайлоо комиссиясы бир тараптуу билим берүү министри менен УКМКнын тергөө кызматчыларынын жыйынтыгынын негизинде эч кандай соттук териштирүүсү жок, башка жок, далили жок эле Орозайым Нарматованы депутаттык мандатынан айрылтышты. Орозайым Нарматова кечээ күнү өзүнүн Facebook'тагы баракчасынан чыгып, кантип окугандыгы жөнүндө, канча жыл окугандыгы жөнүндө, кантип окууга тапшыргандыгы жөнүндө жана кантип бүткөндүгү жөнүндө кеңири маалымат берди. Бирок тилекке каршы бийликтин бөрк ал десе баш алган желдеттери, алардын баарын биз желдет деп атап койсок болот, Орозайым Нарматованы мыйзамсыз түрдө мандатынан ажыратышты. Бул окуяларга дагы саясий ишмерлер ар түрдүү бааларын берип жатышат. Мезгил убагы келгенде баардык нерсе териштирилет. Достор, бул ушул бойдон калып кетпейт. Ал эми андан кийинки кечеги күнкү түнкү окуяны ала турган болсок, белгилүү иликтөөчү журналист Болот Темировду чөнтөгүнөн маңзат сыяктуу бир зат табылды деп өтө чоң бир террористтерди кармагандай кылып Собурдун жигиттери менен келишип, ички камералардагы тартууларды дагы кошо ала кетиптир. Бүт компьютердик шаймандарын кошо ала кетишиптир, процессорларды. Жумурай журтка жарыя кылышып, бир чоң кылмышкерди кармагандай алып кетишти. Достор, бүт журналисттер кечирээк барып калышыптыр. Албетте ал жерде киргизмек эмес. Ошол чогуу иштеген адамдар айтып жатышат кандай кармалгандыгы, кантип ошол кишинин чөнтөгүнөн таап алгандыгы. Бул баягы эле кезинде Матрешка гейт деп Текебаевдарды кармаган сыяктуу бир Маски шоу гейт же болбосо Анаша гейт деп койсо боло турган бир нерсе болду, достор. Чөнтөгүнөн кармап, эми анын канча грамм экендигин таап чыгышат. Эмне себептен булардын күбөлөрү жок, понятойлор. Айтор, бул жерде аябай таң кала турган нерселер көп. Андан дагы эң маанилүүсү ошол акыркы Камчыбек Ташиевдердин үй бүлөсүнө таандык болгон бизнес жөнүндөгү берүүнүн уландысы чыкмак экен айтымдарына караганда. Ошол нерселер дагы компьютердин ичинде кетти деп жатышат. Ушундай Кыргызстандагы саясий куугунтуктоочу бир кырдаал ушундай болуп жатат, достор. Мен ушундай учурларда Баткенге барып келдим. Мен кээ бир материалдарды кыркууга туура келди. Баягы эгерде мен ушул Баткендик сүлүктүүлүк, Баткен областынын сүлүктүүлүк жана лейлектик адамдарынын пикирлери менен ошол эле чек арага жакын жайланышкан
adamdардын пикирлеринин баарын чыгара турган болсом, так эле кылмыш жаза кодексинин аймак аралык кастыкты жаратуу деген беренесине туура келип калат экен. Мен аны юрист катары абдан баалап, абдан ойлонуп туруп, анан бирок азыр мен ушул чегара, чечилбеген чегара, муңдуу көздөр деген ушул контентимди кетиремин. Өзүңүздөр күбө болосуздар. Эмне болгон проблемалар, эмне болгон муңдуу көздөр. Достор, колумдан келишинче ушул элдин муңдуу көздөрүн, чечилбеген проблемаларын башка кесипкөй журналисттер көрсөтпөгөн нерселерин көрсөтүүгө аракеттендим. Эртеге буйруса, мен ал жактан көп шашылыш келгендигимдин себеби эртеге 24 январда Клоп Кейджинин 3 айлык окуусуна бара жатамын достор. Сиздердин чоң жардамыңыздар тийип жатат. Чоң ыраазычылыктарды билгиземин. 3 ай буйруса Ошто окуп келебиз. Ал эми азыр болсо ушул кечээки күnkү Баткендеки менин иш сапарымдагы тартып келген чечилбеген чегара жана муңдуу көздөр деген видеомо куш келиңиздер. Assalamu alaikum, урматтуу Десин ТВ каналынын көрөрмандары. Биз Баткен областындагы 275 метр жанагы талаштуу жердин, талаштуу көпүрөнүн үстүнөн өтүп бара жатабыз. Бүгүн мен Баткендемин. Мына ушул айтылуу көпүрө, мына ушул жер. Достор, мына азыр биз ушундан чыккандан кийин оң жака бурулабыз. Оң жака бурулат, көк терек айылына барабыз. Мына ушул азыр мына ушул светофордун алдындагы жолдон оң жака бурулабыз. Анан көк терек айылы. Көк терек айылында жакшы билесиздер, мен 3-чү жолу келип атам. 18 үй өрттөлүп кеткен. Негизги эң каттуу көйгөйдү ушул айылдагы жашоочулардан өткөн билген адам жок. Достор, мына бүгүн күн Баткенде аябай бүркөө болуп турат. Мен өткөнкү келген сапарымда адашып нары жагына Тажикстанга кирип кетиппиз. Азыр биз жолду билебиз. Мынакей, азыр көк терек айылына бурулдук. Ушул 275 метр жердин үстүндөгү айыл, көк терек айылы. Өткөнкү ошол Когалаңда бир нече үйлөр өрттөнүп кеткен. Жана булар палаткаларда жашап турган болчу. Мен аны өзүм тартып кеткенмин. Азыр ошол жаңы үйлөр кандай бүттү, дегеле кандай көйгөйлөр бар. Биз ошол адамдар менен сүйлөшмөкчүбүз, достор. Алыстабаңыздар. Жолу начар экен. Ушул мына азыр Кыргызстан. Бирок ушул эле жол менен Тажикстандын адамдары дагы өтөт. Могу кичинекей айылдын, каналдын аркы бети Тажикстан болуп калат. Азыр мен силерге көрсөтөмүн. Олар тажиктер окшойт. Азыр мынакей, достор. Айылда үйлөр бүткөн үйлөрдү көрүп турабыз, бирок адамдар көрүнбөйт. Адамдарды таап сүйлөшкөнгө аракеттенебиз бүгүн биз. Мына бул жерде заправка бар экен. Ушул да өрттөнүп кетсе керек эле өткөндө. Азыр эми кичине ремонттоп башталыптыр. Демек, кайра ишке кирет экен. Бул Кыргызстандын бензин заправкасы болсо керек. Мынакей. Могу жерде канал бар. Ушул каналдын бизге сол жагынан кирсеңер Кыргызстан деделе, биз адашып каналдын аркы бетине, мына бияктан буруласыз азыр. Аркы бетине, ушул каналдын аркы бети Тажикстан экен да, биз ошол жагына кирип алыппыз өткөндө. Кудай сактап, анан кайра чыгып келдик. Мына ушул каналдын аркы бети Тажикстан, берки бети Кыргызстан. Мына азыр биз Кыргызстандын көк терек айылына барып атабыз.
Biz ötkөндө ошол ар жагына кирип жакшы жанакы чегарачылары же эч ким көрүнбөй камера менен болчу айрыкча бир проблема болот эле да. Анан адамдарга кыйкырдык, каякта ким десек эч ким чыкпайт. Анан карасак Тажикстандын машиналары турат. Анан кой башка жака кирип алган окшойбуз деп чыгып анан могу жол менен кирдик. Анан муну жол дейин десек уңкур чуңкур кичинекей бир араба жүрө турган эле жол экен. Ушул Көктерек айылынын жолу экен көрсө. Биздин Кыргызстандагы жолдордун акыбалы ушул. Достор, мынакей биз азыр Көктерек айылына кирип баратабыз. Бир мыдыр эткен адамдын көрө алган жокпуз. Азыр эми билбейм, карайлычы барып айылдагы адамдар менен сүйлөшүүгө аракеттенебиз. Мынакей үйлөр бүтүптүр. Үйлөр бүтүптүр. Бирок эч ким жоктой. Кичине нарагына бара берели, нарагына барып туруп ортодагынан сүйлөшөбүз. Мынакей ошол бүтүрүлгөн үйлөр. Азыр биз кирип бул үйлөрдүн калыңдыгы кандай, суук маселеси кандай болуп жатат, адамдар менен сүйлөшүп, жол жөнүндө, башка жөнүндө сүйлөшүүгө аракеттенебиз. Ооба, ушул жерден токтоп турат окшойбуз, ким бирөө бар бекен? Бисмиллахиррахманиррахим. Мына достор, биз Көктеректе тиги бир үйдө пардалары тартылып тургансыйт. Ошол үйгө барып көрөлүчү. Мына могу үйдү дагы гараж-багаждары менен бүтүрүп коюптур. Тыкылдатып көрөлүчү. Бирөө пенделер барбы бул үйлөрдө? Эч ким көрүнбөйт. О, кожоюн! Адам бар окшойт. Ой, ким бар? Достор, светтерди күйгүзүп коюп, эч кимси жок. Эч ким көрүнбөйт. Светтерди жаап коюшуптур. Азыр наркы үйдү көрөлүчү. Ошол достор, айрым бир маалыматтарга караганда бул үйлөр суук, күндүзү кетип калышып, күндүзү кичине бир мал келип кабар алып, түндөсү кетип калып атышат адамдар деген маалымат бар эле да. Мен андай болбосо керек, кантип эле кетип калат деп ойлодум эле. Көрөлүчү, бир адам көрүнбөйт го бул жерде. Жанакы мертвый городок деп койчу эле. Эч ким жашабаган городокко айланып калган окшойт бияк. Тыкылдаталычы. Эч ким көрүнбөйт. Ой, ким бар? Эч ким жок. Үйдө дагы эч ким жок. Бул суук болуп жашай алышпай кетип калып атат деген сөз болду эле да. Анан мен эми андай жок дегенде бир ушунча 18 үйдөн бир үй биле болсо дагы жашаш керек такыр бу жерде. Анан нар жакта дагы бир үйлөр бар экен, өтүп келейинчи. Урматтуу көрөрмандар, эч кимге жолуга албай атабыз го айылда. Кайерде? Азыр ошагын өтөйүнчү. Бул кандай болду? Биз атайын келип бир адамга жолуга албай кетсек. Өткөндө мен келгенде бул адамдар палаткада жашап, ушул үйлөрдүн бүтүшүн чыдамсыздык менен күтүп отурушат эле да. Тез эле ушул үйлөр бүтсө барсак дешип. Анан ошол мен маалыматтарга караганда үйлөр сууктугуна байланыштуу. Бул үй дагы жарым-жартылай бүтүптүр. Туугандарындыкында жашап атышат. Такыр эле суук экен деди эле. Мен тиги арка максат деген
айылдарга бара албайм, ал алыс. Бияктан кыйла алыс. Жок дегенде азыр эми ушунча үйлөрдүн ичинен бирөөнү табаттырбыз. Бир да үйдүн түтүн чыгып аткан эмеси көрүнбөйт. Мына бул жерде машинанын изи бар экен. Бул үйдү да тыкылдатып көрөлүчү. Ой, кожоюн, ким бар? Мына, Кудайга шүгүр, бир адам бар экен. Мына Балтек жатат. Балтек. Ассаламу алейкум. Үйлөр кулдук болсун. Кулдук келиңиздер. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Десин ТВ YouTube каналынан мен сиздер жака 3-чү жолу келип атам. Бактын ичинде тартып кеткем өткөндө. Бир-эки сөздөр бар эле. Жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Мен тааныдым сизди. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Үйлөр бүтүп сүйүнүп калдыңыздарбы? Жакшы. Мен бир-эки сөздөр бир адам таппайбыз, ояктан атайы келип. Эч ким жок экен да. Анан үйдүн сапаттарын көрөлү, силер кандай болуп атат деп ошону билип коелу дедик эле. Көрсөтөсүздөрбү? Кана, бисмиллахиррахманиррахим. Денсаулыгыңыз жакшыбы, апа? Жакшы. Мен сизге туш болуп калганым бар экен. Мурунку барганда башка эле, кийинкиде сиз жакшыбы? Кана түшүндүрүңүзчү, кандай экен, канча комнатасы бар, биягынан баштайлы. Кана, бисмиллахиррахманиррахим. Бул зал экен, Зал. Бул зал экен, жакшы. Батарейканы көрөйлүчү, кандай болуп атат. Батарейка анча ысык эмес го? Неге батарейка ысык эмес анча? Канча жакын көк неме керек экен да, көмүрчү. Көмүр, 30-40 кайнатса 80-70 чыгарайын десе суган кайнап кетет. Жок, ысса болот негизи, же үй жука болуп, же мындай жооп бербей ысык кармабай атабы? Катуу суук болгондо жакшы ысталбай калат экен. Жакшы ысталбай калат. Татышпай калат да. Баары бир жука мунун сыртынан бир катар кирпич болсо дагы утап кетпесечи, бул болбойт экен. Дуал муздап атат. Дуал муздап. Демек, азыр наркы жылуу кирип турам, мындай кылсаң биягы суук. Мына муздак экен дуалдар, ошо эле. Сүйөнө албайсың. Жылыбайт. Эми муну сыртынан өтүп кетесиздер да. Куда калсаң ары баягы менен басып чыгыш бар, көп бар. Ошондой айнап чыгыш керек. Урматтуу көрөрмандар, мына сапат ушундай. Мына көргөн бул сементтин үстүндө Пол дагы муздак экен, мен сезип атам. Муздак да. Стечканын үстүнө эле болуп койгон. Кээ бир үйлөргө баягыдан мындай сары баягы топ бар го. Ушуну салтан калгандарын коюп орта салбайсың, калбай калды, салбай эле басып. Калбай эле эптеп эле бүтүрүп коюшкан. Так. Бул үйгө мен 3 деген баа бердим. 5ке жетпей калды. Но комнатаңыз. Бул кухня. Бул кухня. Жокко немелери болуш керек эле да. Баягы немелер отуруп берген эмес, жок да эчтекеси. Кухняда айтып кеткен, айткан бойдон отурат да. Кыскасы кухня деп ушул жерди таштап койду, ушинтип свет менен отурасыздар. Өзүңөр сатып аласыңар, коесуңар, бар жок. Акча кошумча берилген жок бул боюнча. Жок, эчтеке ушул бойдон эле калган. Мына кухня дагы муздак, суук экен, Мынауга мен өзүм баягы немесин алып таштаттым. Бу жерде эмне бар эле мына? Туалет болчу. Печкени ушул жерге койдурдум да, мен саныдымчы. Сиз өзүңүз койдурдуңуз. Булардын проектиси боюнча печка кайсы жерде болуш керек экен? Ар ким мынау кухняга коюш керек экен, аяк коюш керек, бул жака койдум топканча. Кыскасы, үйдү бүтүргөндө печканы коюп бериш аларда болбоптур да, ысык системаны. Жок. Анан кийин мен печканы өзүңүздөр алдыңыздар бердиби? Жок, ошо өкмөт берди. Мен өзүм бул жака койдум. Бияка койдуңуз. Пол теплыйбы? Жок, мындай эле стечканын үстүндө эле. Бул жагы санузел. Сиз эмне 2 туалет бар беле мурда? Бирөө мына жерде, бирөө чоң мындай эле да. Жакшы. Анан но суулар иштеп атабы? Эмне болду? Жок, суу жок, эчтеке жок. Суу каяктан келиш керек эле?
Şu sırttan bayağı su vermek için yerlerge içine bir ton alıp açıp koyup bizge bir veyle getirip bir veyle. Kıskası su yok bu canıyla turar. Su yok bunda kolları çelekleri alıp gelirler gerektiğini onu işletip daha çıkıp dedi. Kafeden mutlu oyuncakta kafe narık Ağzım ayda su kesse su buna sırt kalat olacaktık biz bucak. Ha içine girip gider düğünün içine. Öyle bu ukulon Ukulon bol ona keşke. Kıskası oylanmayla vurdurup koyuştur da. Bunda yazım az bucak ede su. Teskesince bir yaka üydün içine de. Soğal kaçıp gitti de su. Mına. Epte öyle bir dekeni kılışıp koyuştur da ama. Bir neyse deş daha kıyım olup aldı da. Şunda yok kaldı. Bir deke deşin özü kıyım olup atasın. Bir yak spalniye eken ha. Yak spalni. Bu kadarı koşumça elektriski peçke koyup bir şul boydan oturastar bu. Yok şu boydan. Şu Şu boydan. boydan. Yenim var. Ha, Nevrem var. karı kişi gidip Bunu koy oturağız. koşumça bir yer ısı kendine. Şimdi üyde betip hazır şunda üyde yaşasa bolup da. Burada tünükün kütüreversen. Tünükün toktayan Murat'tın. Top soruyordu kendine. Yani aylar çok nevrem ve inem var. Ulğagan. Uşlar üstüne sayı oturamın amca. Ben bir gönekeyle bir gönele sıra katarla sıram. Bu yerde şu üyünür. Eski üyünür şu yerde organ bu. Eski yumuşun cerdi olur. Şu orduğa şu dört. Şu nestası Eski üyünür jakşı mı? Ya ağzını salgan üyünür jakşı. eski atam sapergen üyetin sonunda da. Şundaydı. Size atam barlı atam sapergen üyede öyle otursam atam hizmettan öyle olsam ücret turum gelmedi. Yok jakşı da sağlıktı değil mi? Ben şükür şuncalar şükür. Şükür. Eski üyünü örttüren de bunlara. 5 teke kalgan külden başka. Külden başka işte kalmaz. Men özüne hoca toz komuta yüm boçuydu. Sizdeki çok Remontda bütürüp şu 9'la Rossiya kattap tapkan akçanın barını 1 saatte yok buldum. 1 saatte çok oldu. Bir yakım ne eken? Biraz Bir adam detskis. detski ispani. Bir yak daha muzdağı eken ballardık daha. Mana şu ılımı jılıp turatu bu kömür köp kirek. Bu hazır daha soğuk çelek de bu yıl. Hazır keştan yekimeşok nasiya kömürap geldim. Je başka işte geliyor. Kömürdün kilası kançadan mı oludat? Bitte meşabu bizde hazır ta 160 son 170 son yapıyordu tam. Keştan yekimeşok hazır geldi. Şunda kança kilo olup olat? 32 kilo 33 kilogram çok var. Yok kilası Klasi şu 5 son 6 son maçı. 5 som 6 soma. Buraya motorla şagrat öyle jağı verse daha kıyın da. Yani öyle cağı versen tutmayı de. Mıyağına girdik ha no sırt. No hazır bir sukaga bir meşok aşık getirdi hatta. Yemi atınız kim sizin? Matı maskaralı. Asgar Ali. Neme bayağı memleket tarafından 100 minden kompensasiya verildi de atat aldınızlar mı? 100 mindən bayaqına meme açılganda üylöz açılışın oldu Leylek'te Masat ayında. Oşonda prezidenti söz kelip 100 mindən ayrı bir üyge berip ketken. Bir kaç? Oşonda bizde de çıkırgan. Ha bardınızlarga bergen ha? Oşol çıkıp 100 mindən metre endi özüңөр kirekti bir emilek semedenge de alıp alasыңар депчи. Oşo mamleket taraptan bir gana 100 min berildi bizgeçe болгон эле. Болгону. Калган мамлекеттен алып. Novu töşök pöşöktөр men bayağı görtünüp ketти силерде. Эптеп Бар төр кулага şu elim бар экен. Bir töşök, bir андай, bir onday berip эле oşu men топтоштуруп. Alp peşinde boğum bu köp dünyam köp çıktınlar hazır. Ova. Yani Kudak'ta işte den soluk verse ona bize palas-palasda da kalıp. Eme geçires lишний вопрос. Gelinceğiniz kaçta? Geleceğim denen. Ha verdiler. Men kanday dep. Kança bala çaka var? Men özümde 5 balam var. 5 bala menen uşul uyda Ya hazır. yenem var. Yeneňizdi jakştan men ötkende gelip süleşip ketkenmiz. Uyuňizlerge bereke bersin Kudayım. Jakşı unutmak menen şul problemalarыбыз dagы чечилсин. Biz dagы saparga чыгалы рахмат. Бул жерлерде эмнеге адамдар жок ana үйлөрдө? Edik ne ol yer aytымдалык көйлө коркуп жашабайт да сөзүн ачык ичи. Ана көрдүңүздөр 1 километр мага кирдикпи? Ооба. Мына эл жерде мулар бон солдаттар полный коёбуз деген айтып 2-3 солдат баланы биринчи үйгө коюп койгончу. Солдаттар шере жатышабы? Жаш балдар уну солдатты көрүп туруп эми шунчалык болон экен объект болон экен кырсына шунча солдат бар. 10 адам килеген алып келип коем экен спецназдардан. Эл кызыгып жашасын. Ошо кайкыр бардыгы бирөөнүн үйүндө аяк кетип отураттар. Майка балдары окууга келип кеткен тажиктар арылап кетет. Эртемен бир адам ора коопсуздук жаш балдар окууга барат. Ошон үчүн бардыгы жокорто башка бир квартира отураттар. Bir yerde жашап атышыптыр да. Канча үй бүлө? Bir yerde өзү 13 үй бүлө бар. Şu Kökterek'te yonca үй бүлө бар. 13 үй бүлө, ошону 4-5 өзү эле жашап атабыз, калганы жок.
Эми Bütün balları ballar. Misal üçün mektepke misal mektep görünüzler 1 kilometreden alır. ооба. O zaman Tacikistan yolu menen gelip ketedi. Aytıp bolboyt. Tacikler ötüp ketip jaş ballar ertең менен окуп abette келет кечинде бар кеч калат окуудан. Ошон үчүн балдар үчүн баары ошол жакта жүрөттөр. Үйлөрүн таша үйлөрүнө келе албай. Бектен биринчи коопсуздук да. Al ketip kana ekan da bizi. Күндүз Азыр мен дагы жашоом күман эле бул жерде. Оолу Кудай сактасын жакшы болсун. Эми аракет кылып туулган жеринде атам жерде келип жашап атам. Ona etten hoşçakalın Tacik'te piyade. Мына тажик, мына тажик, мына тажикте, мына бактырбай бүтүшү. Ошонун жагы Тажикстан. Мына үйдөн 3 метр нары тажик, мына үйдүн. Жолдун жээги тажик бери кыргыз. Мына Курук азыр Тажиктин ортосунда турабыз, Казандын ортосунда азыр. Курук Тажикстан. Bana derse жүрөңөр koyan karardı. Анан эми өкмөт ушунча үйлөрдү салып берди. Корко бербей эле келип эле жашай бербейсиздерби? Ошондо баягы меме балдары окууга барган мемелери бар, бизге баягы чыгып келгенге кыйын болгонго көбү келбей атат да азыр. Вообще эле дагы деле кыйынчылык болуп атыптыр да. Ар кимдин үйүндө жүрүшөт да, тууган-пуугандар. Тууган ал жердин үйүндө. Наркы оно арка жакта Максат деген айылдар го, алар кыргыздар көп экен, алар жашап атса керек. Алар бир жансулуу Кыргызстан территориясында, бир жагы бир капталуу Кыргызстан. Просто границада жашап атат да. Биздики ортодо болуп кайды. Эми мен өткөндө бир шеэрлик адамдар менен телефон аркылуу сүйлөштүм да. Жерибизден кичине алса дагы, алардыкынан да кичине алса дагы ушу границаны чечип, мына Кыргызстан, буягы Тажикстан деп ушул нерсени өкмөт бүтүрүп берсе, биз кооптуу болбой ушинтип жашайт элек дейт. Ушу эмне деп атат өкмөт тарабынан? Бүтүрөбүз деп атамы, граница эмне болуп атат өзү? Границаны сүйлөшүп атат, чечип атат, мына чечип беребиз, алмашуу жолдору болот деп айтып эле кетип атат, келгенде киши ошентип айтып атат, энди отурабыз күтүп үмүт кылып. Азыр билсеңиз үмүтүбүз чоң эле ошол чечип берет деген ойдон, 30 жылдан бери чечилбеген нерсени. Жок, эми азыр мен силер жөн эле кооптонгонуңар мындай орунсуз эле кооптонуп атабы деп атам да. Ушунча адам тынччылык болуп атса, сүйлөшүп атса, анан коркпой эле келип, же мына муздактыгын анан ал жака бир таксини айтсаңамчы, ака ошол туркусуна түшүп кой, мен түшпөйм, коркпойм ал жака дейт. Мияка кирбейм. Кирбейт да, мисалы машта жашагандар гана буну үчүн киресиң өзүңчү. Биз ал жашап атып көнүп калганбызбы, тажик менен ишин көп түз кирип чыгып кете бересиң. Келбейт такси көп. Ал мен бир баламды Соркучан апарып таксиге апара саламбы, эртең мен туруп ошонун иши болсо оны таштап келем, онун чыгып калсаң келиниң иши болуп калса ого барам, Пиратта болсо Пиратта өзүм барам. Biz korkmayla Мен азыр кетип калсам бир жака, үйдөлөр же жумушка таштап кете албайсың. Кетсең эле же Tacik'te kirlevi. Тажик менен жык Тажикта. Cık Tacik var o. Мына биздин үйдүн айылдын бүтүшү, мына ал жакта 14 үй бүлө Тажик жашайт. Ал айылдын кире бериш, мына биздин айылдын башташында. Алар Тажикстанга карайбы? Тажикстан айыл. Кире беришти. Анда кандай болбойт? Силер ортодо эле мындай анклав сыяктуу болуп калабы бу жер? Биз ортодо код жок, эч жака жок. Бул жерди чечиш кыйын экен анда, бир жак тарапка одаш керек да мындай кыргыз. Ошо бир жагын туташ кылыш керек да, хотя бир жагын туташ кылып койсо өзүң жолуң, өзүң мемиң независим болуп каласың да. Мындай анклавка эле окшогон экенсиңер да силер. Анклавка эле окшошуп калды мындай бир сөндачы. 12-үй бүлө. Но бактар силерге карайт да? Но бак, ушул бак ичинде биздин үлүш ушул айылда. Ашу бактында тегере бүтүшү, аны ал жер, ал жалаң жер Тажикстанда айланып, он Тажикстан. Бул жагында бул күрүк. Zaç bular köçürüp versek şular tartıp alabız deytkenler doğru. Эndi булар ошол ойдо кылдык шета баягы күйгүзүп экинчи келбей калсын кыргыз депчи. Кыргыз келе берет да жашаган жерине. Тажик эле күйгүзсө качып кете берсең. Tevhid var bir tevhid ata. Тажиктер? Onca tevhid selamun aleyküm devet. Андан кошуналарым да салам берип өтөт, анда алип алып коесуң эндичи. Илгерки тааныш кошуналар да. Андай сен менен сүйлөшпөйсүң, ассалам алейкум деп мындай башын ийкеп коет, сага массаны түтүп коесуң. Неме Пикирлери бузуктам мына ойлосоңчу. Илгери бу жерде жакшы эле катташып, тойпой ушундайлар да. Эң жакшы уста кошуналарга биз кирип, олар биздикине кирип, тойлор апак-чапак. Жакшы очу да. Ушундай дең. О, неде бир аял жүрөт. Кыргызстан бу ошер? Кыргызстан ошо ашы катар менен түйүз ортаңда. Акыркы үй ошо бар, ошонун бер жагы биздин айылда. Şuna kalaversince başkan böyle. Машина тура берет машина. Ооба. Тура берет машина. Мен барып. Да, көрсө машина тура берем, аякарында турдук. Достор, мына эч ким жашабаган үйлөр бияктарда дагы. Ошо
Alıstan bir үй бүлөнү көргөн, bir үй аялды көргөнсүдүм. Ошол кишиге барып жолугалычы. Тапсак. Ушул бүт айланып Тажикстан экен. Бир эле ушул көк терек ортодо кичинекей айыл. Үйлөрүбүз дагы экен. Мына свети жагып коюп кетип калыптыр. Мына үйдө мал салдары жүрөт. Суу бар экен. Азыр достор. Ну үйгө кирип көрөлүчү. Онунда машиналар турат. О, ким бар? О, кожайын. Çıkıp koyasın mı bir minut? Ama bu yerde adamlar yaşa çıkıptır. Ya assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Büt özünüzün adamlar var. Kanday? Densoluklarınız yakşı mı? Kanday üylerine girip üyler tartıp çıktı mı yerde? Kança komnatası var. Kanday? Tüzük. Üye girip alganыңыздар менен Кандай болуп атат эми? Эмнеге бу жерде көп адамдар үйлөрүндө жашабайт экен? Onu ар жактан тыкылдатып атсам эч кимиси жок. Суукка келет. Суукка келбей атчабы? Kömür жок. Мисалы, баардыгын ысытыш керек экен. Bir күндө 1,5 кап, 2 капка жакын кетет экен. Күнүгө ошондой дейм, эсепке алсаңыз 500-600 сомдорду расход кылат экен. Bir ayda эсептеп көрүң. 3 ай, 4 ай жашаш керек. Ошон үчүн качып атат. Эми баары бирөөнүн үйүндөмү? Бирөө жакшы көрөбү, жаман көрөбү? Ар кандай жашап атат да. Кемилери бирөөнүн үйүгө барып, сура 1 жылдык кылып кой, жарым жылдык кылып кой. Соорчулукка берип ататтар да булар. Өкмөт тарабынан кандай болуп атат? Анан кичине жардам берилип, арзан көмүр. Арзанчылыгы канча 120 сомдуу экен. Bir kava. Şunday bu berdi de. Эми атыңыз ким эле ага? Саатбек. Саатбек? Саатбек. Саатбек экен. Баягыда сиз менен сүйлөшкөнбүз да. Неме Саатбек экен? Неме бул жерде мен аны да азыр бир киши менен сүйлөштүм. Жумуш орун эми сиз ошо 100 сом болсо да сатып алганга бир жерде иштеш керек да. Пенсия жок болсо. Ел кандай? Эмне? Элдин манайы кандай болуп атат? Иш жок болсо? Иш жок. Bizde adam bilmiyorum ama hükümetçilikte bir yerde işleyenlerin yok da kıskası. Yok, hiçbir. Yaşlarda hiç yok. Yaşlarda hiç yok. Var ya çağırda kaçmayı. Gibi olsa bir yerden bağırıp bir tek üzüp gel albaytlarda duru. Atenesinin pensiyası mı oturattı kıskası. Atenesinin pensiyası mı? Özleri de jölek bulları var mı yok mu aytalbayız. Мынау үйдүн нар жагы. Мына азыр чоңойтуп көрсөтөбүз. Мына менин жолдун аркасы. Мынау тепкич болуп турган дуал. Ошонун ар жагы Тажикстан экен да. Бир эле ортодо бир эле стенка границаны бөлүп турат экен. Негизинен ушундай ортодогу эле кичинекей айыл болуп калыптыр азыр бул жер. Анклав сыяктуу. Саатбек эке ушул мына азыр мынау жол жол, мына сиздин үйүңүз. Мынау теректер сизге карайт экен, Мынау арыктын ар жагы Тажикстанбы ошондо? Мына Ысталба турбайбы, Ысталба, мына Ысталбаны көрсөтүң, Ысталба кыргыз. Ысталба эмнеге кыргыз болуп калат? Арык Тажикстан болсо? Bir убакта болуп калгандым. Жок, бул Ысталба границаны бузуп ойнакка кирип алыптыр да. Жок. Анда арыктычы, арыкты ошо Ысталбанын биягына кылыш керек да. Биздин Ысталба биздики болгондон кийин. Булар Ысталбадан дагы бияка кирип кетишиптир да, 1 метр, 2 метр. Ошо Ысталбаны кыргыз. Мына бу көйгөн меники.
Azmananda ken Tacik'tan kelip assalamu aleykum. Ha, Taatlar o- o yaxşı o- oturdu dekti. Aşı onu örtleri şolar. Munolarda örüktörді şolar егіп кетишти. Кыскасы граница азыр биз нак границада турат экенбиз. Мына мен азыр bir putum Tacikistanda, bir putum Kırgızstanda turат достор. Граница шундай экен. Делимитация, демаркация. Saatbek aka, bu жерде misal үчүн kontrabanda деле окшогон жерлерден кирип атат да, ушундай жерлер көп да, мындай жерлерчи. Бардыгынан адамдар контроль кыла албайт. Buna kebir yerlerge barsanız buna şu köylerge hocam. Bitta Kırgız bitta Tacik. Bitta Kırgız bitta Tacik. Olur kanday olur. Misal azı kimden yüme kiremdağı misalda kiremdağı na konuşum Tacik ne de öyle bir yeresin. Onu oydu. Эми баары үрүшүл чегаранын чечилбей тургандыгы бул көйгөйдө эми буну чечиш үчүн мисалы границаны чечиш үчүн мындай биягы бир 20 метр, биягы 20 метр андай болсо, мисалы сиздин үйүңүз дагы жок болуп кетиши мүмкүн да. Ошондой, эгер ошондой болуп чечилсечи. Бүт Тажикстан. Кандай алар Кыргызстан баягы? О, үйлер Кыргыз. Аралашып. Бар астыдан бар, Тажиктен бар. Ну, ортого кирип кеткен экен да Тажиктер ошол жерден, Kırmızı var kança oturdu men. Айланып да ояк мен. Азыр муну караң, Саатбек ака. Ону киши нар жакта, ону көк үйдөн нар жагы Тажикстан да. О, нар жактагылар Тажикстан экен да үйлөр. Ортодо эчтеке жок. Kelatkan Tacik bolar eken da. Murda biz aynen ne duruyor çocuktan. O murda kanda oğlandan. Aynen öyle onun mağalarından köşelerine çık. Az ben kirsem üstteki de etmeyin tanık durup. Немечи булардын эми солдаттары ошол жерде жүрүшөбү? Soldatlar köründe. Солдаттар жок. Ona yerden az tarihler ötüp kalat. Kötürt dolu. Ben beni uydan çıkıp basam misali. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Yok çıktı. Бул жолдо тажиктер деле жүрө берет экен акча. Биздин эмеде. Yürüyor deşke işteki değil başın. Özüne aralaşıp algansın. Var o yerden ketip atsan bir yerde turu kebey kalıp. Эми баягы жаш балдар урушуп кетиши мүмкүн. Yaş ballar vuruşup. Taş atышып. Buna ağzım ben bir kızımdı ona Türkçe'ye getirip geldim. Окуу. Okut yok. Burada gönlüyoruz ketiyor şöyle. Hmm. Hem yolda maşına gelip ya açı boyuttu adam malası vurup getişi mümkün. Ya bu olsa bir yalan söz ayıp getişi mümkün. Otobüs koyuş gerek. Aralaşı olalım. Hem bizi ne kolay yani. Kalda çocuk eken de büyüktü. Yok saldat etmek. Адамдар нары берет турат экен. Ушул огороддордун ары жагы Тажик, Кыргызстан кайра болуп калат экен. Ушундай аралаш экен. Баягы жокор жагы Кыргыз. Буягы Кыргыз анан ортодо. Булардын огород. Кыргыздыкы бул. Демек, эгер чегара көйгөйүн чечет болсо, ушул Саатбек ака, ушул бактын жарымын тажиктерге берип, анан мына жердин жарымын биздикилер алса оңой эле чечилип калгыдай эле нерсе экен да. Алардын жарымын берет. Мына жарымын берсе эле мына жака чейин чыгып калат да. Ушундай катар участоктор бар экен, демек чечиш керек да буну. Эң Taciklerden ama kılasız eken de. Var ошонун. кааласа бербей коет сууну. Yok, yok. Hani sıpalar yıldık dogovor kılat eken dağı soğuk karatı beret de biz yok olsa aile hükümetiga açtık. Ularga xabar kılat aytayt. Ушундай жакшы эле жашап аткан экенсиңер, анан эмне болуп булар келип үйлөрдү өрттөбөр да, кыстабай. Муну эми билбесек эми кандай биз айта албайбыз да биздин Ошол нерде станция бар экен, ал биздики да кыргыздар. Болуптур анда Саатбек ака. Болуптур, жакшы калыңыз, рахмат. Mazarı yok da buların. Эмнеге? Yok bir yerde yaşayıp da mazarı yok. Bizde mazarımız var. Ооба. Илгертен ата бабалар жашап келгенден. Böyle. Болуптур, рахмат. Барайлы, биз алыс кетет элек. Бул үйлөрдүн башына мындай шишеден сындырып забордун үстүнө өтүп кетпесин деп коюп коюшуптур. Азыр өтүп кетип атып көрүп атпайбызбы?